Менин чоң атам Бошкойлуу жолдош 1912 жылы Талас облусуна караштуу Козучак айылында туулган. 1941 жылы 19 жашында Улуу Ата мекендик согушка катышкан. Улуу Ата мекендик согушта 1945 жылга чейин кызмат өтөп, кызмат учурунда октон 3 жолу жаракат алган. Октон алган жаракатынан аскер госпиталынан айыккан соң кайрадан фронтко жөнөтүлүп кызматын өтөгөн. 1945 жылы согуш аяктагандан кийин өз мекенине аман эсен кайтып келген. Биз чоң атабыз Бошкойлуу жолдоштун кылган, мекенди коргоодо кылган кызмат үчүн сыймыктанабыз, ыраазыбыз. Ар дайым чоң атабызды туу тутуп жүрөбүз. Жана ошондой эле Улуу Ата мекендик согуштун ардагерлерин, оор кызматтын ардагерлерин 9 май жеңиш күнү менен куттуктайбыз.